Ош шаарында академик Жусупжан Тургунбаев көз жумду. Кечээ 2-октябрда Ош шаарында академик Жусупжан Тургунбаев көз жумду. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркоз Кадырбек кызы билдирди. Маалыматка караганда мамлекеттик жана коомдук ишмер экономика илимдеринин доктору профессор, Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын академиги Тургунбаев Жусупжан Тургунбаевич 64 жашта болчу. Өмүр жолу Тургунбаев 1956 жылы 22 мартта Ноокат районунун Тески Кожоке айылында туулган. 1981 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган. 1981-1990 жылдары Ош облусунун Кара Суу районундагы Учкун совхозунда ага экономист, Ноокат районундагы номер 44 жылкы заводунда башкы экономист, экономикалык финансылык иштер боюнча директордун орун басары болуп иштеген. 1990-1992 жылдары СССР Министрлер Советинин Айыл Чарба академиясында Москва шаарында билим алган. 1992-1997 жылдары Ош облусунун мамлекеттик мүлк боюнча комитетинин өнөр жай, унаа жана байланыш бөлүмүнүн жетекчиси, башкарманын орун басары кызматтарын аркалаган. 1997-2005 жылдары Финансы министрлигинин Ош облустук финансы экономикалык башкармалыгынын башчысы кызматында ата мекендик каржылык экономикалык тутумунун өнүгүшүнө чоң салымын кошкон. 2005-2006 жылдары Ош мамлекеттик университетинин бухгалтердик эсеп, экономика жана аудит кафедрасынын башчысы болуп эмгектенген. 2006-2012 жылдары Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад облустук Бишкек шаардык филиалдарынын жетекчиси, андан соң башкы директору кызматтарын аркалаган. 2013 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетине караштуу Республикалык спецкомбинат мамлекеттик ишканасынын башкы директору болуп эмгектенген. Тургунбаев Баласагын атындагы Кыргыз улуттук жана Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттеринде профессор болуп эмгектенүү менен студенттерге, магистрлерге өз билимин берген. Анын 50дөн ашык макаласы, 2 монографиясы, 2 окуу куралы кыргыз экономика илимине кошкон ири салымы болуп эсептелинет. Экономика илимдери боюнча диссертациялык кеңештин мүчөсү жана окумуштуу катары бир катар илимпоздорду даярдоого катышкан. Көп жылдык жана ак ниет эмгеги үчүн 1999 жылы Кыргыз Республикасынын финансы экономикалык кызматынын отличниги наамын алган. 2000 жылы президентинин ардак грамотасы менен сыйланган. Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси, класстык чининин ээси. Булак турмуш кейжи. Төө ашу менен суусамырга калың кар түштү. Жол инспекторлору айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырып, ылдамдыкты жана унаалар арасындагы аралыкты сактоого чакырды. Чүй облусунун жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кар жаап, аба ырайы кескин өзгөргөнүнө байланыштуу айдоочуларга эскертүү берди. Бүгүн 3-октябрда Төө ашу ашуусуна жана суусамыр өрөөнүнө кар түшкөндүктөн Чүй жол коопсуздук кызматынын Бишкек Ош унаа жолунан өтө турчу айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырып, тайгалатпаган чынжыр тагып, ошондой эле унаалар арасындагы аралыкты жана ылдамдыкты сактоого чакырат деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3-октябрга караган түнү Чүй облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөөрүн билдирген. Ал эми республиканын башка аймактарында күн ачык болоору айтылган. Булак Спутник KG. Бүгүн Баха базар Коргонскийдин баш коргоо чарасы каралат. Бүгүн Баха базар Коргонскийдин баш коргоо чарасы каралат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. 2020 жылдын 1-октябрь күнү Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн КМКнын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмчөсү жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Шумкар АБПнын кызматкерлери тарабынан Базар Коргон районунун тургуну мурда Россия Федерациясынын аймагында жана Кыргыз Республикасынын КЖКнын 167 беренеси, башкача айтканда тоноо беренеси менен соттолгон Крим чөйрөдө Баха базар Коргонский деп таанылган Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары каттоодо турган 1981 жылы туулган жаран кармалган. Ага карата Базар Коргон районунун 1960 жылы туулган тургуну милицияга арыз жазып, 110 000 сом акчасын алдап алып, убада кылган иштерин бүтүрбөй, же акчасын кайтарбай
бербей алдап качып жүргөндүгүн билдирген. Аталган факты Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү эсине катталып, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 204 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. 3 октябрда алдамчылыкка шектелген жарандын баш коргоо чарасы Жалал Абад шаардык сотунда каралат. Булак Назар Ньюс KG. Азербайджан-Армения кагылышуусу согуш барган сайын күчөп жатат. Тоолуу Карабактагы Азербайджан-Армения кагылышуусу бүтүндөй байланыш линиясы боюнча жанданды. Бул тууралуу Тоолуу Карабах Республикасынын коргоо армиясынын басма сөз кызматы социалдык тармактагы баракчасына жазган. Карабактын бардык багыттарында салгылашуулар кайрадан күчөдү. Коргоо армиясынын бөлүктөрү душмандын бардык кол салууларын басууну улантып, жооп берүү аракетин көрүүдө деп жазылган билдирүүдө. Өз кезегинде Тоолуу Карабах Республикасынын коргоо армиясынын командачысынын орун басары Артур Саркисян акыркы сутка ичинде Армения 54 жоокеринен айрылгандыгын билдирген. Тилекке каршы биздин 54 аскер кызматкерибиз акыркы 1 сутка ичинде кагылышуудан каза болду. Мен жакындарына чын дилимден көңүл айтам деген Саркисян. Учурда эки өлкөгө аскер абалы жарыяланып, абал оор бойдон калууда. Булак Супер KG. Укук коргоо кызматкерлерине үйүн алдырбоо үчүн 35 жаштагы аял өзүнө өрт койгон. Өзбекстанда кечээ 1 октябрда укук коргоо кызматкерлерине үйүн алдырбоо үчүн өзүнө өрт койгон 35 жаштагы Гулянда Дедебаева каза болду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалым болгондой, маркум Гулянда Дедебаева 2 жыл мурун 13 000 АКШ долларына апасынын атына үй сатып алган. Райондук администрация жер тилкесиндеги көйгөйлөргө байланыштуу үйдү каттоодон баш тартып, укук коргоо кызматкерлери үй бүлөнү үйдөн чыгаруу үчүн келишкен. Ошол кезде Гулянда Дедебаева укук коргоо кызматкерлеринин көзүнчө өзүнө өрт коюп каза болгон. Үйдө маркум 2 баласы жана апасы менен чогуу жашачу. Булак Аргумент KG. Тилек Токтогазыев: системаны сындырыш үчүн күрөштүн жолун тандадым. Тилек Токтогазыев Атамекен партиясынын эң жаш, ошол эле учурда көптү үмүттөндүргөн талапкери. 30га кирелек жигит өкмөт жасай албаган иштерди жасап койду. Ал пандемия менен күрөшкө зор салымын кошуп, республиканын ооруканаларына 700 кычкылтек станциясын орнотту. Бул миңдеген кыргызстандыктардын өмүрүн сактап калды. Негизи тилекти жалпы коомчулукка тааныткан окуя былтыр май айында жүз берген. Эсиңиздерде болсо, Айыл чарба министри Нурбек Мурашиев эл ичиндеги чоң нааразычылыктан кийин жумуштан кетти. Тилек ошол кезде бош турган орунга өзүн өзү көрсөтүп, элдин назарына илинген болчу. Биздеги миңдеген дыйкандардай эле өзгөрүүлөрдү күтө берип чарчадым. Мен кантип реформа жасоону билем деп Тилек системага, бийликке чакырып таштаган. Жогорку кеңештеги партиялар жаш, дымактуу жигитти колдогон менен Айыл чарба министрлигине башка адам келди. Тилекти министрдин орун басары кызматына чакырышканда ал баш тарткан. Токтогазыев жөн жерден эле айыл чарба министри болом деп чамынган эмес. Ал белгилүү эко-активист. Бир нече жылдан бери айыл чарбасындагы ири долбоорлор менен алектенет. Күнөсканаларды куруп, өз тажрыйбасы менен бүт өлкө аймагындагы дыйкандар менен бөлүшкөн. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган бир нече ыктыярдуу уюмдардын негиздөөчүсү, кадимки Кыргыздын боз үйүнүн негизинде күнөскананын жаңы технологиясын ишке киргизип, бул ыкмага азыр чет өлкөлөрдөн да кызыктарлар көп. Жаратман ишкер жарандык активист 30га толоор убагы Ордо Бузар курагында чоң саясатка аттанды. Акыркы жылдары жакын адамдарымды биринин артынан бирин жоготтум. Мартта атам кайтыш болду. Анын ден соолугу таптаза болчу. Жыл башында кокустан эле ыкчам медициналык жардамга муктаж болуп калды. Бирок Бишкектеги кесипкөй адистерди да, заманбап жабдууларды да таба албай калдык. Убакыттан уттурганыбыз аз келгенсип, дарыгерлер тарабынан өтө чоң каталар кетиптир. Муну Туркиядан билдик. Биздин медицинадагы кризисти ошондо аңдадым. Саясатка аттануума бул бир себеп болду. Экинчиден, Кыргызстандагы күнөсканалардын ассоциациясынын башчысы катары кошуна өлкөлөрдөн контрабанда жолу менен ташылып келе жаткан жашылча жемиштер тууралуу маселе көтөрдүк. Президентке жогорку кеңешке кайрылдык. Майнап чыккан жок. Аткаминерлердин эч бирин биздин көйгөйлөр кызыктырбай турганы. Алардын өлкө келечегине кайдыгерлигинен чарчадым. Биз системаны сындырмайын, дагы көп нерсени жоготорумду түшүндүм. Кетип кала албайм, күрөшүү жолун тандадым дейт Тилек. Тилек Токтогазыев депутат болуп шайланып келсе, агрардык комитетте алгылыктуу кадамдарга барып, айыл чарба суу тармактарында реформа жасап, бош жаткан жер тилкелерин кайра иштетүүнү колго алууга даяр. Кыргыз жерлеринин түшүмдүүлүгүн кайтарууга басым жасайт.
Үстүртөн сугаруудан баш тартып, аны башка ыкмаларга, мисалы тамчылатып бүркүп сугарууга алмаштыруу, айыл чарбаларын экологиялык таза азык-түлүктү өндүрүүгө шыктандыруу талапкердин көздөгөнү. 4 октябрь шайлоого катышып, туура тандоо жасаңыз. Номер 6. Ата Мекен партиясына добушуңузду бериңиз. Булак аргумент KG.